Былжыраган эмне эле сантрап кийине бересиң, эми сага индийский кийимдин эмне кереги бар дейт. Бул жерде ушул жазган адамды айтайын, лично сиз менен менин айырмам ушу асман менен тоодо экенин билинип турат да. Сизге кереги жок болсо мага кереги бар. Мен мисалы ар улуттун кийимине кызыгам, ар улуттун эмесин көргүм келет. Мисалы могул жакта Чайна таун бар, кытайлардын эмеси жашаган угологу, ошолордун мындай эмесичи көргөзөт го, өзүлөрүнүн кандай тамактары, ошондой коздуктары бар экенчи. Индийский район бар. Мен кече индийский райондо жүрдүм. Көйнөктө эмне итбекер экен, 1000 сом экен, алып алдым. Эмнеси жаман экен. Өзүмө стилке кылат, еще жайдын күндө кийгенге мындай өзүбүздүн штампель көйнөктөр деп коебу, ошондой көйнөктөй жашнакай салкын экен да. Менде бар индийский көйнөк, пока не мере, сизде жок. Анан дайыр комментарийге ответ берип коеюн. Былжыраган шүлдүрөлө жүрө бересиң дегенде смал комментарий жазыптыр. Мен дословно эсимде сактабадым, мындай эле бир окупком да. Мен мындан ашык кандай тың болгонун түшүнбөйм. Тың болгон үчүн жүрөм го, өзүмдү өзүм эмне ыйлактап атамбы түшүнбөдүм. Силердин оокатыңардын эметип атамбы, сурап атамбы бир нерсе. Нет, өзүмдү өзүм багып эле жашына эле жүрөм. Анан дайыр комментарий, эмнеге эле бир кийим менен айланып жүрө бересиң депчи. Бул жерде эмне Кыргызстан беле ар бир 10 сомдон жол кире коротуп жүрөргүдөй арзан болуп. Бул жерде деген бир жака сторонага кетишиң 185 тен болуп кетип атат. Жол кире 300, 400 болуп кетип атат. Ошон үчүн центрге барганда, бир центрге барганда көп сүрөт видеого түшүп коебуз да. Ошол эле кийим мененчи. Эмне адып эле кийимдер котороргудей, министрдин кызы белем түшүнбөдүм. Азыр эмеге кетип атам достор, жана бир сыра нерв калтырып катуу сүйлөп койсом кечирип койгула. Greenwich парк деген бар го. YouTube'дан карасаңар, часовой пояс ошол жерден башталат да, өзүчү. Билбейм, айтор өзүм барып көрөйүнчү, өлө сонун болот деп атышат, көрүп келейинчи. Бизде саат 2-ден 49 мүнөт өттү. Ошол азиретти күтүп атам, азыр картасын алып чыксынчы. Көңүлдүү күн силерге да.